Достор, күткөн күн келди. Балбан Жоламан сүйүктүү Сайханды өзүнүн ак өргөсүнө алып келип, жакшылыкта кандай кыздар болорун биргеликте чогуу көрөлү. Кеттик анда. Кызым өзү үйдө эң улуусу. Кудаңыз канча калым берди сизге? Кайраттын ортосундагы болорду ырдап чыкпадыбы? Анан кийин сизден уруксат сурады беле? Жок. Менин авторлугумду эч ким билген да жок. Эми ал убакта колхозчулук бар. Көлөкөдө турасың күлүп жайнап, көңүлүңдү койдуңбу мага арнап, кызыл гүлүм ай, кызыктырдың ай, арда. Кызыңыз турмушка чыгарыңыз качан билдиңиз? Oyunda bir ay oldu. Качан билген эмессизби? Ben klassdaşım деп койчу. Азыр Саршембек кудамдын үйүндө отураман бул жерде. Достор, күткөн күн келди. Балбан Жоламан сүйүктүү Сайханды өзүнүн ак өргөсүнө алып келип, учурда кудалык, тагыраак айтканда Айхандын себеби келип турган учуру. Жакшылыкта кандай кыздар болорун биргеликте чогуу көрөлү. Кеттик анда. Андай нерселер болуп атат, түшкөндөрүлөр болуп атат. Кудай буйруса, ушундай күндөр көп боло берсин. Эки жаш кармашкан колдор үзүлбөсүн. Достор, мен жанында Жоламандын жубайы Айхандын атасы Нурахим мырза турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Күй балаңыз кут болсун. Азыр жакшылыкка баягы кызыңыздын себебин жеткирип келип атыптырсыздар. Кызыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, үйдө канчанчы кыз? Kızım özü үйдө эң улуусу. 3 кыз катар, анан 2 бала. Жоламан мырза, сиздин биринчи күй балаңыз ошо? Ооба, менин биринчи күй балам. Улуу кызым, биринчи күй балам. Өзүңүздүн эркек уулуңуздай эле болуп калса керек, э? Ооба, кызым баягы үйдүн улуу болгондон кийин эркектин да ролун аткарат экен, кыздын да ролун аткарат. Ошо кызыбызды узатып, кече свадьбасы болду. Бүгүн сеп алып келип атабыз. Айтсаңыз баягы күй балаңыз Жоламан мырза болорун билгенде сүйүндүңүзбү? Эми балаңдын бакыты үчүн сүйүнөт, любой эле ата эне сүйүнөт. Кыздын барар жери күйөө дегенде кызды турмушка бериш керек, баланы үйлөнтүш керек дегенде. Анан өзүнүн жарымын тапкандан кийин сүйлөшүп, ушундай колдоо куруп келгенден кийин бул жакшы нерсе го өзү. Баягы экөөнүн ортосунда мамиле бар экен. Кызыңыз турмушка чыгарыңыз качан билдиңиз? Oyunda bir ay oldu. Качан билген эмессизби? Ага мен биздин билгенибиз как мен классташым деп койчу. Анан мен билбейт экенмин. Көрсө алар классташ болуп жүрүп, алар кыз жигит экен, анан биз билбейбиз. Анан кийин бая күнү эле уктук. Ошо таки өзүлөр күйөө болуп отурасыздар, жашылыктардын үстүнө чыгып. Баягы эмеңиз, кудаңыз канча калым берди сизге? О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Бул эми биздин кудабыздын ортобузда болгон эле неме болсун, мындай сыр болсун. Жоламан балабыз менен Айхан кызыбыз бактылуу болсун. Мына ушулардын кармашкан колу бекем болуп, ден соолукта болуп, ушу балдарыбыз бактылуу болсо, бардык эле ата эне сүйүнөт. Ата эненин милдети ошол биз азыр жакшылыктар болуп атат, баарыбыз эле сүйүнүп атабыз, эки жак тең эле. Кызыңыз баягы келген жеринен багыт тапсын, сизге ыйлап сизди сыйлап, өзүнүн белекпек жайын көтөрүп алып үйгө барып жүргөн келиндерден болсун, Сизге да рахмат ушундай биздин батырыбызга, өзүңүздүн татынакай кызыңызды колуна тапшырып берип атканыңызга. Жакшылыктарда жолугалы буюрса. Рахмат, жакшылыктарда жолугалы. Достор,
ушундай чоң тойдо азыр үйдүн ичинде Айхандын туугандары болуп турат. Ал туугандардын ичинде болсо Кызыл Гүлүм ырынын автору Ибрагим агайыбыз дагы бар экен. Анда эмесе тойдун атмосферасы кандай болуп тур? Биргеликте чогуу көрөлү. Достор, азыр менин жанымда Балбан Жоомандын жубайы Айхандын чоң атасы Ибрагим агай отурат. Агай, күйөө бала кут болсун деги эле жакшылыкка келип калыптырсыз. Кызыңызды жакшы жерге узаттыңыздар. Той боюнча айтып өтсөңүз. Той боюнча той жакшы өттү. Сухой закон деп болуп, халал болуп, абдан жакшы өттү. Ыр тамаша болуп, уюштуруу жагы абдан жакшы болгон экен. Ыр бий болуп, жакшы болду. Агай, сизди кыргыз эли бир нече ырлар менен таанышат. Өзүңүздүн баягы ырларыңыз кыргыз элине сиңип калган деген сыяктуу. Бизге да бир ырыңызды аткарып бериңиз эми. Бая той үстүндө жакшылыкта сиздин ырыңызды угуп биз да сүйүнүп калалы. Кызыл Гүлүмдөрдү алып берейин мен ошол белгилүү. Достор, Кызыл Гүлүм ырынын автору менин жанымда отурат Ибрагим агай. Азыр бизге өзүнүн чыгармасын аткарып берсин. Кеткен. Bak içinde turasın gülüm jayınap, bacıraygan kızıl gül kol kokarmam. Baykabadım candan ötüp jattım, moymulcuğam gözlerin aldı arbap. Kızıl gülüm ay, kızıktırdın ay, ardak gülüm ay, yaprak suyum ay. Kölüküdü turasın gülüp jayınap, köngülüңdü koydun mu mağa arınap. Çok toy bele güldürüm köyüp baram, güldürümdön sunup koy birdi ayam. Kızıl gülüm ay, kızıktırdın ay, ardak gülüm ay, yaprak suyum ay. Gülzar için aralap sen gelesin, kızıl güldün koluna sen teresin. Albayın seni kokuş çoçutup dep, akmalap artacağından men gelemin. Kızıl gülüm ay, kızıktırdın ay, ardak gülüm ay, yaprak suyum ay. Kızıl gülüm ay, kızıktırdın ay, ardak gülüm ay. Ибрагим агайдын Кызыл Гүлү биздин жаныбызда отурат. Апа, өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз көпчүлүк билбейт болуш керек баягы ыр сизге арналганынчы. Мен мунун бардык чыгармаларын бардыгына катышып келатам. Чогуу кээ бир жерин оңдошобуз экөөбүз отуруп алып. Бул дагы өтө күчөгөн убагында
уктап атып түндө түшүнө киреби же оюна келеби түндүн бир окумунда туруп алып деле акаржан тартып ырдайт эле. Канча жылдан бери чогуу жашап атасыздар? 55 жыл болду. Кол чап коелгонда Алтын тойду берип, алтын тойдан кийин неберемди турмушка узаттык. Мына бүгүн небере кызыбыздын себин алып келип, азыр Шаршембек кудамдын үйүндө отурам анда бул жерде. Агай, сиздин ырыңызды Кайрат Нуртастай ырдап, баягы дүйнө элине таанымал болду. Ошол Кызыл гүлүм ырыңыздын таржымалын айтып бербейсизби? Мен муну 1972 жылы күзүндө жаздырдым. Асанкан Жумакматов дирижер, агеста биз Изербек Базакечев деген солисти менен ырдап, бирок ошол күн мезгилде мен ооруп калдым. Ангенам кармап, хронический ангина бар эле. Уйкусузки тарагына жазылып калды. Азыр Уйкусузки тара көчө фильмде ырдалып жүрөт. Биринчи варианты Уйкусузки таранын Мукан Расулбековдики, меники экинчи вариант. Анан ошо мен оны жактырышса керек. Ошо Уйкусузки тараны ошол эки эле сабы ырдалат да көчө фильмде. Анан Кызыл гүлүм экөөбүз бирдей жаздырганбыз. Ошо 72 жылы күзүндө ноябрь айлары болуш керек менимче. Күн суук. Ошо кезде кеч күздө. Анан Асанкан Жумакматовго барганыбызда ал киши бир Кубанычбек Осмонов деген студент жигитпи же ошол жерде жаңы иштеп жүргөн билбейм. Ошого нотасын жаздырды эле. Кызыл гүлүмдү таптаза ылдам кылып салыптыр. Ылдам темпте кылып салган да таптаза. Анан запись кыла келсек эле таптаза башка. Кызыл гүлүм ай, кызыктырдың ай десин. Таза ылдам кылып салыптыр дедим эле. Ырлары да ылдам. Анан мындай эмес десек анда кийинчерээк кылабыз деп өзүм демал албай турам, ангенам кекиртектим, кызып демалдырбай. Анан кийин Уйкусузки тара жазылып калды, ада ылдам темпте болуп калды, туура эмес жазылып калды. Эми ошону оңдотуп ырдатып, абу деп жазганча курдашым да өтүп кетти дүйнөдөн. Анын үйүнө бир керемет үн эле ата. Шамшыбек Үтөбаев экөөнүн политехнический институтта конкурска келип ырдап, ошондо экөөнү салыштырып ырдатканбыз. Шамшыбек Үтөбаевдин үйүнүн базып кетти тиги. Укмуштай үйүнү ичке алып, кааласа баритон менен ырдачты, ошондо эки голос менен ырдар эле. Ай, сөзүңүзгө аралжы болсун, баягы Кайрат Нуртастагы бул ырды ырдап чыкпадыбы? Анан кийин сизден уруксат сурады беле? Жок. Менин авторлугумду эч ким билген да жок. Эми ал убакта колхозчулук убак бизде башкармабыз Василий Иванович Ульска деген орус киши болчу. Бир гана жолу жиберди, анан экинчи жолу жиберген жок. Жумуштан бошотпойт. Ошо менен мен да келе алган жокмун. Бир жагынан турмуш жагы да бала чакалуу болгондон ары бери чыга албайт экенсиң. Ошо менин элдик болуп калды. Автор мен бирок. Сүйүлөр жазда башталат деген оманы бу да элдик болуп кетти. Азыр ушуну ырдап берем. Басалбай буттар тушалып, бул мүнөттөр жылдай узарып, акырын колун кармаса, макжумал жүзүң, макжумалла жүзүң кызарып. Мөңгүлөр бул жазданат, бөлмөл кыза кыздар назданат, сүйүнкөм бардык жүрөктой, сүйүлөр жазда, сүйүлөр да майда башталат, сүйүнкөм бардык жүрөк
жазда сүйлерді майта башталар. Жакшылыгыңыздар жакшылык кылгансın, келиниңиздер кут болсун, сиздерге күйөө бала кут болсун. Ар дайым жакшы күндөрдө жолугуп көрүңүздөр, эки тарапка ошо жол болуп аткан кызыңыздарды баягы жакшы колго тапшырдыңыздар, жакшы жерге бердиңиздер дегенде. Кийинки жылы жентек тойго келип, ал тойду да келип тартып кетейин, агай. Кудай кааласа, Кудай көрсө. Рахмат айтканыңыздар. Жоламан менен Айхандын жакшы үлпөсүнө мынакей той болгон. Ушуга келген жалпы коноктор баарыңыздарды бүгүнкү жакшы күн менен куттуктайбыз. Ушул 2 жашка Жоламан менен Айханга кааларым экөө кармашкан болдор бекем болуп, ар дайым ушундай тууган урттун жакшы дасторкондун үстүндө дайыма жакшылыктарда эң жаман күн ушундай күн болсун. Дайыма жүздөрүнөн күлкү кетпей, бактылуу таалайлуу болуп, дүйнөнү дүңгүрөткөн мынакей Жоламан чемпионубуз дагы көп ийгиликтерге жетишип, эмдиги жылы Кудай буйрса бешик тоюлу жолугалы. Анан алтын Кудай буйрса Олимпиадада алтын тутат деп баарыбыз толук ишенебиз. Анан биз үчүн Гүлнара сиңдим болот. Гүлнара Жоламандын мамасы, мынакей ушу Гүлнаранын эжеси болом мен. Анан биздин ушу бир туугандарыбыздын атынан баягы 2 жашка таттуу болсун деп ушундай татынакай тортторду мынакей Жоламан Айхан деп атайын заказ менен жазап, ушу сиздерге белек кылып, баарыңыздарға 1 штуктан торт алып кетесиңер.